Ошто окуучу кыздардын мушташында бычак, кастет колдонулган. Мектеп окуучуларынын мушташып, чачынан сүйрөгөн видеосу кече интернетке жүктөлгөн. Жабырлануучу катары айтылып жаткан 14 жаштагы өспүрүм кыз видеодо үстөмдүк кылып жаткан кыздар буга чейин да бычак такап, акча талап кылып, сабап жүргөнүн айтты. Бирок бул айтылгандарды сабады делген кыздардын ата-энелери төгүндөдө. Кече бул видео интернетке жүктөлгөн соң мушташып жаткан кыздар Ош шаарындагы мектептердин окуучулары экени белгилүү болду. Тасмада секелек кыздар ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүп, бири экинчисин кечирим суроого мажбурлап жатканын көрүүгө болот. Нормально сүйлөп жүргөнү. Бул видеодо кыздардын үстөмдүгүнө кабылган Бегимай 14 жашта, ал каладагы Кермето мектебинде окуйт. Анын айтканына караганда, видеодогу кыздар өздөрүнөн кечүү кыздарды коркутууга алып сабап, кээде бычак, кастет менен опузалап да жүрчү. Биз мектептен келип атсак чалды, биз бардык. Эки досум менен бардым. Анан олар урду, анан мен жаткызып алып 2-3 жолу урган, акырына видео тартып алышкан. Подъездге киргизип бычак такашкан. Акча сурашты, кастети бар эле, анан бычагы бар эле, мындай серый бабочка. Причина таппай эле жүргөндө бизгечи бар досторума да салып чыгышкан. Жабырланып жаткан Бегимайдын ата-энеси кызынын сабылганын билген эмес. 3 кыз аны эч кимге айтпа деп коркутуп келген экен деди. Мектеп рекетчилиги өөрчү болтуруп, аягында жалпыга жарыя болуп кеткенин айтышууда. Bir ay болуп калыптыр, бизге айткан жок. Биз уккан жокпуз. Азыр бүгүндөн бая эртеменден баштап иштетме кылсам, айтсаң, онтем, мынтем өлтүрүп каналга ыргытам деген сөздөрдү апасына айтыптыр. Бычак такалганын ошол маалда вадаласкан менен жүргөн да бул кыз. Мен апасынан сурадым, неге карабадың? Мени жүрүп вадаласка суупада вадаласканы кие бериптир. Вадаласка аркылуу жүргөн экен. Биз байкабаппыз ошончу. Ал эми Бегимайды чачынан тартып, кечирим суроого мажбурлап жаткан кыз каладагы номер 50 Пайзила Нышанов мектебинде билим алат. Анын өзү менен сүйлөшүүгө ата-энеси уруксаат бербеди. Кыздын атасы бул окуя орун алган соң ата-энелер келишип кечиришкенин билдирди. Атасынын айтымына караганда, бул окуяга кыска видеону көрүп эле баа берүүгө болбойт. Жагдай таптакыр башкача болгон деп түшүндүрдү. Кызым айтымына караганда, керектүү жерин үзүп салышкан багыл. Айтышып аткан жерлерин, анан кийин баягы кыз жыгылып калганда, чачтап калганда, ошо эскерткем экинчи жолу антип сүйлөбөй жүр, антип комментарий жазбай жүр деп ошол эле болгон дейт. Иш жери көгөргөн деле эмес. Анан бул жерде ата-энелер жолугуп, сос мугалимдер жолугуп, участковый, ИДНдер бардык мектептики жолугуп, милицияканада кыздарды бири-бири менен сүйлөштүрүп жараштыртканбыз. Тасмадагы кыздар бир пикирге келип, башка кайталоо талабы менен окуя жабылган экен, бирок башка уруш жаңжалдар камерага тартылган эмес. Видеого тартылып алынган Элинадан тышкары Сейилбү жана Баяна аттуу окуучу кыздардын да катыштыгы бардыгы айтылууда. Ал эми видеону интернетке жүктөгөн Жипаргүл Баргибаева аттуу колдонуучу Сейилбү деген кыздын сүрөттөрүн кошо илген. Көрсө Баргибаеванын тууганы менен Сейилбүнүн ортосунда пикир келишпестиктен улам мушташ орун алган экен. Баргибаева окуя иликтенип, бул окуучу кыздар жазасын алсын деп билдирген. Ал эми Сейилбүнүн апасы кызы жок жерден караланып жатканын айтты. Баргыбаева неменин үстүнө уголовный дело козготконбуз. Вот ошону бизди коркуткан максатында, булар ушундай кайрылуу кылып, биздин балдарыбыздын моралдуу пресс кылып атышат. Милиция кызматкерлери учурда бул окуяны тыкыр иликтөөгө алыптыр. Анткени окуяга бир нече кыздын катыштыгы бар. Ошондой эле кече тараган видеого байланыштуу да иликтөө башталды. Эки кыз гана урушканы боюнча бизге кайрылган. Экинчи тарап болсо ошол алардын арызына макул эместигин билдирип, ошо эки ача пикир жаралып келет да бүгүнгө чейин. Эми ушул аралыкта дагы ошол эле кыздар башка кыздар менен урушкандыгы мына кече күнү интернет мейкингинен чыгып атат. Бул боюнча шаардын аймагында болгондуктан шаардык ички иштер бөлүмү азыр териштөө жүргүзүп атат. Себеби бул урушка катышкандардын көпчүлүгү ошо Кара Суу районунун аймагында жашашат да. Ошондон бул жерде өтө көп бир кылдат иликтөөгө туура келет. Окуучу кыздардын мындай жүрүм турумуна байланыштуу алар окуган мектептерге башпактык. Сабалды делген Бегимай окуган Кермето мектебинен окуяга байланыштуу жооп берүүчү адам табылбады. Ал эми Элинанын билим уясы болгон Пайзила Нышанов мектеби Чырчадак мектептен тышкары болгонун, демек ата-энелер көзөмөлдөшү зарылдыгын айтышты. Сейилбүнүн класс жетекчиси жогоруда айтылгандай бычак, кастет көтөрүп жүрөт дегенде чындыкка коошпойт деп билдирди. Бул окуя мектептен кийин саат 4 чамасында болгон. Мектептен сырткары болгон. Анан эми биз мектеп эртең мененки 8ден 1ге чейин окуучуларды окутабыз, тартибине көңүл бурабыз.
Анан түштөн кийин ата-эне өзү контролдош керек, өзү көзөмөлгө алыш керек да. Кастет алып келген, же бабочка алып, ондой нерсеге мен вообще ишенбейм да. Ал кимдин сөзү, ошол көргөн адамдар келип көрсөтсүн, ким кайсы учурда анда алып жүргөн. Биздин мектепте, допустим, ол өтө строго да. Биз мектеп курагындагы кыздардын мушташына катыштыгы бар башка кыздар менен байланыша албадык. Бирок алдыңкы күндөрү кайрадан бул темага кененирээк токтолобуз. Бири-бирин күнөөлөп жаткан тараптардын чындыгын тиешелүү органдар тыкыр иликтөөгө тийиш. Антпесе бардык кыздардын ата-энеси укук коргоо органдарына арыз менен кайрыла тургандыктарын билдиришүүдө. Буга чейин мектептеги балдар арасында рекетчилик бар экени айтылса, акыркы жылдары кыздар аралашкан окуялар күч алууда. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.